Забудьте раз навсегда, все болуп бүттү, коррупцияны токтотуш керек. Азыр булар эмне кылат, допустим, акча сурасаңар, булар силерге алып келет, булар кимден алат? Бала ата-энеден алат. Ата-эне кимден алат? Дагы бирөөлөрдөн алат. Баланын акысы, элдин акысы бүркүп пешип чыгат. Эч качан уурдабаш керек. Эч качан. Аматова Салтанат Юсуповна азыр полностью текшеребиз. Мына агай болсо Фрунзе мектепти базар кылып коюптур. Эч кандай айырмасы жок. Что мектеп, что базар, эч айырмасы жок. Мен мектеп таппай койдум, билипчи, кана мектеп Фрунзе мектеби деп. Бир тыйын сурай турган болсоңор, пожалуйста, каба болуңуздар. Мен муну айтпай койсом деле болот эле, урматтуу мектептештер. Просто эгер биз азыр билимге басым койбосок, билимге көрөк внимание, ударение койбосок, эртең поздно болуп калат. Кандайсыңар? Эч ким жок беле бешилерибиз. Жоқ, бұлар азыраға подгруппа, лаборатория. Лабораторияға азыр біздің бірінші сабағымыз. Азыр мына биринчи опытты жазып атат. Анан жазып бүткөндөрдөн кийин Кудай калса жумуштарды карабыз. Химия экинчи, үчүнчү курсуңар да? Үчүнчү курс. Ошондо подгруппа болгондо канча, группада канча кыз бар? Жоқ, группада өзү неме? 10 мусуна? 10. Анысы лабораторияға бұлардың ошо келген үчүн жазып. Бұлар лабораторияға 21-ден өтсөк, подгруппа болса, 20-21. Анан эки окуу курал жазганмын. Sen kança ayda bitirmişsin? Ayda Завтра в Пазетта. Abi kazanat kızarım. Kaç sınıfsın abi? Tamam, Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Пирожки меньше, чем? Пирожки же перешли. 25, пирожки 20. Сколько? Kim жасайды? Siz de. Oğlan жасайды. Siz arendada. Ya. Раздачада турганбыз. Araçta gideceğim ben. Если задний сложный araçta gideceğim. Чтобы не было повреждения, не было. Ошо биринчи эмне болмасы онлайн дегенге аз болуп, аз мен айтып атам. Şunu aytayım da, что-то посещаемость слабая. Kança stüdent болуш керек? 140 болуш керек да. Karasal ayrıca 140 stüdentten kança veriyor? Da, врачи. 4, 4, 10,
17, 20, 24, 27, 30, 32, 36 студент. Из 120, из 140. Азыр сизде ушул жерде 120 студент отуруш керек белесиз. Негизи 120 студентов. Ағай, пожалуйста. Атауыңыз. Неге шутите? Bir поток 140. Қанша? 140, 140. Так, значит, 140 студенттің içinden жер қанша есептелді? 100 студент жоқ. А қана 100 студент? Тем более медфак. Сатат Албаевна. Көрдіңіз ме? Посещаемость почти что 20, даже 27, 25%. Одна четверть честно. 1/4 частный кетті қыздар. А ертең врач болса қайтып біз операция жасаймыз. Қайтып жарандарды дарылаймыз. Нельзя так. Подобедовый врач айтыш керек надо. Видите? Тем более медфак, ағай. Я понимаю, допустим, егер, нельзя же так относиться к учебным процессам. Мен атайын ушул көрөйүн деп келгенде посещаемость кандай экен депчи. Эми даярдагыла сунуш даярдагыла салтаттууларына кат даярдагыла Минобразование вот так проходит в Волжском университете деп жазгыла бергиле. Конечно, хотелось бы хороший результат. Мен, допустим, урматтуу студенттер, врачтар, силер почти 4-нчы курс, без 3 минут врачи силер. Так, 2-3 жыл, 7 жыл окшо, 6 жыл. Без 2 минут врачи. Келиш керек болчу да сага качы. Жаңа бош студенттерге Бул жерге сыяктуу ба? бул электрондук журнал, электрондук каттоо, кагаз дээрлик колдонбойт да. Ушу быйылкы жылдан баштап 100% болду деп болсо болот. Ким болуп иштейсиз? Мен директордун орунбасары, окуу. Чумбаев Назира, биология илимдеринин кандидаты, доцент, ушу окуу иштери боюнча Сиз Оператор. Электрондук документтер карайбыз. сеет, каттарды жазат. Бул кат чегелтире, бул расписание коет. Ошо азыр расписание бизде ушул жума толук коюп бүтелик да. Ошол эмеге байланыштуу. Bir замечание айтсам кабыл болбойсузбу? Жок, дайыр, уккан Сиздерде окуу жайында дресс-код деген жокпу. Сиз как директор, Жунсак холдинг, паркта жүргөндө, сиздин орунбасарыңыз эжекен болсо, сөйлөнө жүргөндө жүрөт. Биз Кагаз кылатын бар аркылуу. план боюнча мен бүгүн эртең немеге барып келдим. Биздин сад, ботаникалык сад бар, ботаникалык багыбыз бар. Мен Ошол жерде Элбеттен келдим. ошол жерде жумушчуларды Сиз качалап келдиңиз? Мен 9-дан келдим. Мен саат 5'te туруп, саламатсызбы? Мен саат 5'te келип турдум. Саат 8'de келип туруп, жуунуп, уже кийинип келип калдым. Жок, биз 8'de сабак баштап сабакты көрүп койдум, мен 9'да ошол жака бардым. Жок, өзү негизи дресс-код деген барбы жокпу? А эмне үчүн кийинбейсиз? Бүгүн мен сабагым жок, ошо ботсакка барып келдим. Обязательно сабакты кийиш керек. Жок, мен бүгүн ботсакка барам, ошо текшерем, ал жер чоң. Айланып Дресс-код келдим. деген жок сиздерде. Ошо замечание кылам, ошол жакта текшерип келдим да бүгүн. Эжекен болсо, Сейчас мен аз калат эжекен дегеним болсо, сөйлөңөр жүргөндө кийинип келиптир. 140 студентте 40 студент отырат ара. Жок, эч ким жок. Укуган эч ким жок. Ага, жакшы иштебейт экен. Ага, эмесин карабайсызбы? Дизайн менен жасаптыр. Бул Кыргызстан физикалык географиясы, дүйнөнүн саясий картасы. Кыргызстан. Жок алгай. Шегиндер келдиңиз. Дресс-код деген жок. Салым жок эле мына карта иштеп атат, кызыксып атат. Причем карта. Хорошо, какой указать? Ағай ошо. Өзү дресс-код боюнча эмеге галстук жок, ага, Силер кайсы курсуңар кызым? 4-курс.
A44 kurs. Gruppada qancha student bor? 14. 10 jo. Qani 10? Hozir kechga qancha ishlaysiz? Sizlar o'shanda biologiyadan saqlaysizlar bular. Azı çok perinen oldu da bunlar. Çok perinen de tamamdan başlayacak. 6 kız. Qalgani qayda? Şunu altırsın. Elektron düşman. Показывай электронный журнал. Şu yerde yok. Koşturlar. Ya, bunda kiralıyor anlamı. Anam rıksaklayla. Tenderga berishib, naqd pullarga Алло, қандайсыз? Қайсы салаға кетеді? Bizde azık tatların teknolojisi yani injineriya деген сала. Технология. Производство. Староста. Алихан, sen özün turul aytып бер. Группада қанша бала бар? Қанша студент бар? Qancha student? 17. 17. 4, 8, 11. Қалғаны қайда? Bizde bularda Germaniyaga barışat. Журналдар. Bizde elektron. Açыңыз жол электron журналдар. Telefondan işleşip yok. Neden gireriz? Sayttan gireriz. Kimde жатасың? Ешіп қойдық. Бүгін бері сауық, ja? Bugün birinci lekция. Еще промышленность, Кыргызской республики. Тема шундай бар. Ola Kırgızistan'da. Значит, 8, 11, 6 бала жоқ болды кечеге. Bizde hazır bularda. Азырбакта журналдан көрөбүз деп айтпадык. Hazır ola jurnalda çok azsız. Отлично, 6 бала жоқ. Ким жоқ? Я. Қандай староста? Староста өзі жоқ болып қойды. Алихан староста. Bizde Germaniyaga barganlar biraz bayağı перелет менен жүрүшүп өткөн. Булар каникул мезгилинде 3 айлык каникул мезгили бар. Sen kızım kontraktlı kontrakt. Siz bütçe. Bütçe. Siz bütçe. O şunda kança bütçet oldu? Bütçet kişilerin alana kadar olsun bütçe. Так. Altı bütçete. jurnal açıldı. Jurnalistler. 17. Bunlar balanın aytkan gece çalıp больницада жатат. Kim балабыз? 11 bala oturат, 6 bala. 6 бала жоқ. Значит, посещаемость где-то 70% gelecek. Бул азыр учебный процесс эми башталып атат. Биринчи Ең башта, наоборот, ең башталғанда келіш керек деп барғанша. Это же от вас не зависит, да? Сіз келген оқытасыздар. Бизге биз Siz bürödesiniz. Биз бирөөнү да окутабыз. Sizin задача сабақ беріш керек деп. Жок, биз мен ушул кафедраны башкарам. А посещаемость кім кураторлар. емес керек, иә. Кураторлар бар, кураторлар жолдуу. Анан деканат. Негизи старостасына биз айтабыз, айна старосталар. Ким старостасы? А? Захида. Захида. Так, контракт қанша төлейсің қызым? 39.000 Сен қанша төлейсің? Сразу барын төлейсің ғой, же қандай?
dekabrın ayından beri birinci oldular. Yarından ötü aprelde maydan Bir yılda bölgülerde. Молодцы. Так, значит, была перед Сахтыгеге, Ишая промышленность, Кыргызский республики. Ишая промышленность Кыргызстана играет важную роль в экономике страны, обеспечивая население продуктами питания и создавая рабочие места. Так, ну, Джакшиген. А вы, Хандес, помолчите? Так, Джакшиген, молодцы. А вы, посещаемость где-то 70%. 17 студенттен 11 var, 6'sı yok. Benim başkanlık Benim başkanlığı nabrot keliş gerekti, baştan keliş gerekti. Düşündüm sarayda. Hangi yerimiz oturacağız? Acaba altın caz koyuyoruz falan. Ben düşündüm, niçin o zaman yoksun o zaman? Hatta altın caz koyuyoruz. Gronk kızı için karanız Orski Teknolojisi Üniversitesi. Anda bütün o şeyin koymuş gibi. Ama onu çağırdım. Ama bütün de ettim. Şöyle bir karan koyun oldu. Buradan darıcı. Hiç de size sorumsuz. Bu tip işte halk koyun. Moz oğlum tepe. Atam zamanında eski zamanında. Siz söylemediniz mi? Var bir on dönemde. Var eski. Bütün millet veriniz var. On dönemde. Уже күз болды tamam. Ama o şeyleri kararsanız bu çatkaları da koyup, mola bağırdır eski. Siz gördünüz mü Meyre'nin alınдағы ben жасауда. Şu Meyre'lerde olsa anamda mıram taşları da koyup, bu kararsanız ne olur? Dikkatsiz, sapasız olgan vardır. Bu çatkaları da koyup, tatmalar koyup, eti, şıkıları gördünüz mü? Alıp, bu şeyleri koyup bileniz. Kerepçiler jaup. Onu ötkünde tamam. Bu da kutu almasına aldığım için zaten. Buna hoşuma boydan tutmaz. Sınıf boydan. Buna hoşuma boydan tutamam. Federasyonun bu için teknik umluyor zaten. Doğru diyor. Anda karavattasız. O eşkı biraz iyi bırakıyor dedi. O davulçu sınıf var. Kim zavkoz? Size zavkoz. Tanıdansız değil mi? Onu davulçu tutup açbaş gibi. Onun için bu. O davulçu olganda şu bu türesi bu sınıftalar. Bu için. Ant etyaklar boşaltır alıp koysanız bu hastanede. Hatta bu muhabbet koyuyor mu? Onun için davulçu. Kaçacağız. Sen de davulçu kızı. Разрешите тайну сторону. Camide hocam ben izlerden bakıyorum. Nasıl sağlık? Maşallah. Sesiniz çok güzel. Tatlılık. Bu kaç kursa? Birinci kurs. Birinci kurs. Kaç saat ötüş? Ben açıldı. Qanday sınavlar o'qizlar? Kaç sınavlar soracak şu okul günü görmeyen kurtultayım. Azamatına. Kaça olalım? 30 olalım. Birinci gün yolu geçişim. Ya. Hadi şey. Bundan 26 bala присутствует, да? Ошондо булар кайсы эмеге специальностьке окуйсуңар балдары? Архитектура аябай керек. Архитектура азыр бизге азыркы мезгилден табалы. Биз азыр архитектор, дизайнер такыр жетишпейт. Жок башты что? Бошко. Бирок место тар экен ага, э? Место тар. Кадим мында 3 бала отурса эметпей калабы дейм, э? Мындай. Teslim olup olabildiğinde. Armudun tartıyor, mestajı, orada yok da. Korpuslarımız yetişmiyor. Kaçası dediniz beraber bu işi? 12 12 müstendiniz var. Kaçası bücret, kaçası kontrakt?
Жылына бюджет 200'den büdjet alırız. Şurada 800 bin büdjetimiz var. Bu termine bu yıl biraz büdjet bilmesinin önemli bir gündüzgü bölümümüz 8 bin studente. Üçüncü korpusumuz var. Şunun için bir şöyle. Ayılda mektepten de naçar beken. Ya, ayılda mektepte de yaşlardı. Sağolun beğendi. Stolları canım. Emiler canım. Karam. Defan kreşinde. Karam. Vay. Zanyeskalar. Stare. Montrası. Eski. Neyle mi? Özser çoğunluğunda ondaysanlar böylese. Ay kalaş gerek. Bu yatta az bu ballar ayıldan gelişti kökçülüğü oturalım. Ayıldan gelişti, şahırdan gelişti. Biz hazır ayıldan emetik etişi de ballar kızlar için hazırına şahır var, bu da kalasa sağ vararız, üniversitet gördükten kesin onday bitbol kısaydı erkek bu kakaram yaşaraktı. Ötkünde birisi de dayıttı. Makul balların kızarım ilgili kalır. Hoş geldin. İlgili kalır. Zor, sul! Alem usulü pili biz ölçüyoruz. Mekru programmasına kanday yazarken çoğunun pili. Alem bunu düşündük. Pi ikisinde bizde bardağında minus çeksiden minus çeksiden. Bu degen sanoğu degen. Şunu sanoğu biliyoruz ya. Kanday bir sanoğu bu yağı minus çeks, bu yağı minus çeks. No'nun sol yağı minus sanlar. Onları kim sanır? Matematikten yaxshi ko'rishlar. Matematikdan yaxshi ko'rishlar, matematikdan yaxshi o'qimaydi. Ay bir zamechание saqlab qo'yishdi. Yo'q. Endi temsillik bo'lsa bo'lmaydi. Endi auditoriya bo'yicha ag'ayning ishi bular kemchiliklarni barvonlashadi. Aman endi bizning yoshlarning kelajakda az shu yerda qanday ta'lim, tarbiya, yurish, turishni qanchalik sizlar o'rgansangiz, sizlar bizda o'sha yerga boradi. Mana endi o'quv joyida dars ko'rgan bo'lish kerakda. Chunki bozordan oldi. Bozor ko'l sifatida o'tiradi. Shuni so'zsiz turda qarab qo'yishimiz kerak. O'zlari uchun. Qabul bo'lsin. Qizlarim bolam, просто sizlarga ana qatari zamechание emas, приглашение. Qancha o'zingiz sotmoqda, so'rab keyin bo'lsangiz o'zingiz bo'lasiz. Keyin xudo qalsa ertaga возможно o'sha yerda muallim bo'lib qolasizlar. Возможно ishlaysizlar, keyin o'zingizga kerak bo'ladi. Aqlingizga sertifikatlar uspеешь kiyib. Aqlni Kuruluş yürütücüler, balabakçılar arasında Respublikal, Memleketlik, Jekönömlükte, Jергilиктүү бюджеттен бар. Kuruluş için bugün kahvaltıları ya da prosentine gösterip çıkar. Жолу барлашып, сүйлөшүп отурайын деп ордаштырган болчу. Тилекке каршы биринчи планда Ош шаарынын чарбасын койдук. Шаарда өзүңөр жакшы көрүп билдиңиздер. Bir топ көчөлөрдү ачтык, bir топ каналдарды ачтык. То есть мен ойлойм, ушул Ош шаарыбыз үчүн bir топ жакшы жумуштар жасадык. Ушул мэрияга караштуу техника болгон эмес, спецтехника болгон, абдан эскиге жеткен техника болчу. Бул дагы форматы президент Садыр Кожоевичтин жардамы менен 500 миллион акча бөлүнгөн болчу. Анын ичинен 119 спецтехника алып келдик. Баарын алып келдик, Кудай кааласа. Тротуар күрөгүчтөн, шыпыргычтан баштап баарын алып келдик. То есть азыр Ош шаарында спецтехника боюнча эч кандай бизде маселе жок. Ушул шаардык билим берүү башкармалыгынын жумушу, ошондой эле жалпы биздеги мектептердин жумушу, жалпы эле ошол биздеги балабакчалардын жумушу боюнча бизде абдан проблема көп. Айрыкча гаранада коррупцияны жок кылайлык, тууганды, туушкандык маселени жок кылайлык.
чогуу иштейли деп бул кишини чакырдым. Мынакей Кудай кааласа биз менен чогуу иштеп атат. Жумушу жакшы. Азыр урматтуу эжеке агайлар, мынабы мага бир күндө 100-дөгөн, 200-дөгөн кишилер келип, абдан көп көйгөйлөрдү айтат. Садикте, мектептерде коррупция дейт. Бир баланы садикке киргизүү үчүн 20 000 сомдон 50 000 сом акча беребиз зияткер дейт. Мектептерде проблема дейт. Эгер ушул маселени жойбосок, мунун жакшылык алып барбайт. Эч качан жакшылык алып барбайт. Бул жанагы мурдагы эски методдор ташташ керек уже. Азыр жаңы заман келди. Кудай кааласа мынакей Садыр Нуржоевич бийликке келгенде бир топ өзгөрүштөр болду жакшы жагына. Эмне деген жакшылыктар, күндө жакшы нерселер болуп атат. Ушул маселени карабасак болбойт, урматтуу туугандар. Мынакей мен кыскача эле силерге айтып кетейин. Силерде бизге чейин болгон мынакей силерде билим берүү башкармаларында болгон окуяларды. Мынакей Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Аматова Салтанат Юсуповна 2020-2024 жылдары иштеген. Бул аралыкта башкармалыкта коррупциялык көрүнүштөр, мыйзам бузуулар эмгек жамаатындагы бөлүнүүлөр өтө күч алган дейт. Биринчи, Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасы тарабынан жүргүзүлгөн аудиттик текшерүүнүн жыйынтыгында мамлекеттик сатып алуу тендер багытында 23 миллион сомдон ашык көлөмдө мамлекетке зыян келтирилгени аныкталган. Бул маселе Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин жыйынында жарыяланган. Экинчи, 2023 жылдын 21 мартында башкармалыктын бухгалтериясынын жана кадрлар бөлүмүнүн кабинеттеринде өрт чыгып, өрт кокустан болбогондугу атайлап жасалгандыгы белгиленген. Анын кесебинде өтө көп көлөмдөгү документтер, финансылык жана иш кагаздары өрттөрдө жок болгон. Мынакей азыр жогоруда аталган мынакей биздин мурдагы жетекчи Аматова Салтанат Юсуповна азыр полностью текшеребиз. Что у нее есть, что она нажила. Полностью кайта мамлекетке алып мэрия өткөрөбүз. Коррупционерби мыйзам алдында жооп берсин. Таза иштегендер, менетме иштегендер толтура биздин жигит кыздарыбыз бар. Алып келебиз, Кудай кааласа ошол иштейт. Урматтуу коллегалар, баланын акысы, элдин акысы бүлкү тешип чыгат. Эч качан уурдабаш керек. Эч качан. Бул жакшылык алып келбейт. Мен дагы бирсе кайталап коеюн. Никогда к хорошему не приведет. Арам оокат эч качан буйрубайт. Кудайга шүгүр, бардыгы жакшы. Ошон үчүн ушу маселе жакшыраак байсыңар. Бул дагы абдан көптөн бери иштеп калды, муну мен кыйынга текшердим. Что у него есть, что нет. Баарын текшердим. Уже канча даярдап койдум. Ашыкча байлыгы болсо текшертип кайта мамлекетке өткөрдүм. Алган оокаттары бардыгы арзан, бардыгы дешевый. Крандар дешевый, смесителдер дешевый, раковиналар дешевый. Бардыгы дешевизна. Арзан нерсе апарып коюптур. Мына Фрунзе мектеп директору барбы? Мына агай болсо Фрунзе мектепти базар кылып коюптур. Эч кандай айырмасы жок. Что мектеп, что базар, эч айырмасы жок. Мен мектеп таппай койдум, кирипчи, кана мектеп Фрунзе мектеби деп. Вокруг магазин, вокруг автомойка, вокруг столовая. Ошо бардыгы изилдеп чыксак ошо жерде ата-энелер. Мына эми кооздоп, оңдоп койдук, тим эле жаркылдап калды мектеп окшоп. Агай, сиз жакшы иштеңиз, пожалуйста. Жакшы иштеп бериңиз, агай. Биз шаардагы мектеп, садик, бала бакчанын бардыгын наизданды төрөп турат. Барын Кудай кааласа, Кудайым өмүр берсе иштеп турсак, баарын өзгөртөбүз.
баарын өзгөрдү. Мына жолдор кандай жаркырап атат, каналдарыбыз кандай жаркырап атат, кут ошону жалтыратабыз. Кудай кааласа азыр бүт мынабу мектептердин баардыгын карап, билип, көрүп, кайсы авария болсо, Кудай кааласа 2 жыл урматтуу президент сизге катты жазып, бүт мектептерди капитальный ремонттон өткөрөбүз. Мен муну айтпай койсом деле болот эле, урматтуу мектеп окуучулар. Просто эгер биз азыр билимге басым койбосок, билимге көрөк внимание, ударение койбосок, эртең поздно болуп калат. Ушул маселе жашаакка беришим керек. Мына менмин деген, иштейм деген биз эжек агайларды көрдүмү? Прямо глаза каяр иштейм депчи. Ошо агай эжектерге бериш керек. Иштеш керек ошолор. Ошо жаш мугалимдерин дагы чачы агарсын, машина бассын, эмгек кылсын, кыйналсын. Мен ошондой деп ойлойт элем. Ошон үчүн урматтуу эжек агайлар, эсиң бар детегиңде жат дегендей жүрөгүңүз менен таза, бирөөнүн акысын жебей, элдин акысын жебей, шаарыбыз үчүн, мамлекетибиз үчүн иштеп берели. Мына биздин билим берүү башкарманын кызматкерлери, мынакей жетекчи турат. Мынакей при всех предупреждаю, у кого-то бир тыйын сурай турган болсоңор, пожалуйста, капа болуңуздар. Забудьте, пожалуйста. Эртең ыйлап калбаңыздар, жардам бер. Жеңишбек Шериматов жардам берип койчу, пожалуйста, мен билбей калдым деп. Забудьте раз навсегда, все болуп бүтүп, коррупцияны токтотуш керек. Азыр булар эмне кылат, допустим, акча сурасаңар, булар силерге алып келет, а булар кимден алат? Булар ата-энеден алат. Ата-эне кимден алат? Да бирөөнөн алат. Урматтуу жетекчилер, мынакей түшүндүңүздөр, мынакей. Жең ичинен мындай жанагындай болуп коррупцияны деятельность болсо, мен акырын балдарды киргизип атам бул жакачы, билейинчи, кто чем дышит депчи. Ошолор баары мага информацияны жеткирип турат. Тынчтыкбек Бекташ, түшүндүңүздөр, коллективди могу жыйындан бүткөндөн кийин барып жыйынды өткөрүңүз. Барып айтыңыз, туугандар, токтотобу деп. Андан кийин жанагы кураторлор мектеп садикке чалып, монун баласын алып кой, монун кызын алып кой, бияктан акчаны алып коюп, мектептерге чалып кураторлор эжеке мектепке алып коюңуз деп. Пожалуйста, андай кылбагыла, жашабагыла, арам акча албагыла, урматтуу бир туугандар, кереги жок. Бир күн берсе, бир күн бир жерге чыгат. Ошон үчүн мынакей урматтуу жетекчилер, ушуну атайын силерге айтып коеюн деп бүгүн убактымды бөлүп келдим. Мына гармондун кызматкерлерин чогуу айтайын дедим. Пожалуйста, остановитесь, забудьте о коррупции. Забудьте, пожалуйста. Катуураак иштеңиздер, көрөп, билимге ударение коюңуздар. Урматтуу эжек агайлар, билим, еще раз билим. Кудай кааласа, мынакей 26 жылдын ошол жанагы олимпиаданын жетек бүтүүчүлөрү 11 эмес 15 болсун, ошонун ичинен 10 окуучу биздин мектептерден болсун. Түшүндүңүздөрбү? Пожалуйста, ушуну моментке орап караңыздар. Солор болсо бериңиздер, дагы 15 20 мүнөт убактыбыз бар. Бүгүнкү иш-чараны ушинтип өзүңүздүн жан күйүп, ичиңизде болуп аткан нерсени айтып атканыңызды биз аябай туура кабыл алдык. Сизге чоң рахмат. Анан бир маселени айтайын дедим эле. Жергиликтүү бюджеттен бөлүнөт да биздин айлыктар. Республиканскийдан. А бирок ошону гаронон мен сунуш берет элем да, ошо садиктин нянялары эч качан түтпөйт да, 10 000 эле айлык сардан кечке идишке бошолот. Ошонун айлыгын кичине карап берсеңиздер деген ойдомун. Анан повардыкын бошону. Эртең кышка эң биринчи негизги керектүү бизге генератор жок. Биз Усулканада өзү 8 кызматкер бар. 8 кызматкерибиздин айлык акысы 9200 сомду түзөт. 8 усулчу тең 9200 сом айлык алат. Буга чейин жергиликтүү ошо бюджеттен
5-6 жыл мурун каралып кошумча ай катары төлөнүп турган экен эле. 24 gün болуп мен давай карайлы. Мен буну юристтер менен сүйлөшүп, шаһар кеңеши депутаттары менен сүйлөшүп сизге кабар берем. Мен түшүндүм, жооп берем сизге. Анан бизге бөлүнгөн акча каражатын ушунча мектепке садикке бөлүп берсек да. Чындыгында акыбал ушундай. Биз акча бөлөп, быйыл азыр 3 садик ачылып атат жакында. 2 мектеп ачылды, ошолорго бөлүп калдык эле, бизге бөлүнгөн акча түгөп калып атат да, буларга жетпейчи. Ушул маселени адреске жетпей эле, буларга жетпей эле, жан сарке кетип калып атат да. Макул азыр ашкана куруп берем, зарплата комнат куруп берем десем, эртең болбой калса, мен айтасың, ой мен калпыч экен депчи. Кудай калса мен эртең жеринен баштап көрүп, жолуп сизге айтам. Кесип эмес bizden деп да. Ошон үчүн оңой эмес, жумушуңузга ийгилик каалайм. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Сууртуңуздар да эч качан көлүп кетпесин. Үй бүлөңүздөр менен, жамаатыңыздар менен, тууган уруп менен аман болуңуздар. Кайсы жерде болсо жүзүңүздөр жарык болсун. Талашканыңыз, урматтуу коллегалар, урматтуу туугандарым сый болсун. Ошол көрүшкөн жерде сыларыңызды аябай талашкан сый болсун, салмас бижеке, салмас багай деп бири-бирибизге салам сый болсун. Ийгилик каалайм.